Ардактуу Акталалык мекендештерим, урматтуу агайлар, эжекелер, уюштуруучулар, балдарым, кыздарым. Чындап эле карасаң, Кудайдын кудурети. Көздө суу бар. Эгер суу сугургап калса, көз көрбөй калат экен. Көзүң какшып калдыр деп кыргыз бекер айтпаптыр. Кече ойлоп отурсам, ушул суу каяктан келет? Булактан келеби, дайрадан келеби? Алла Тааланын кудурети ушинтип түшүнөт экенсиң да. Чындап эле баардыгыбыз бир жерде туулдук. Бирок бир дагы адам төрөлөрдүн алдында арыз жазган жок. Мен Акталада төрөлсөм, кыргыз болсом, сары болсом, сарбагыш болсом деп бир да адам арыз жазган жок. Араб болсом, түрк болсом, бул деле жараткандын каалоосу. Бул деле жараткандын кудурети. Ошон үчүн мен каалагандай эмес, Алла Таала сен каалагандай болот дегенге үйрөтүшүбүз керек. Ойлоп атабыз, иштеген адам бай болот деп. Бирок көрүп атасыңар, канча иштеп дүкөндөр жабылып атат, кайра банкрот болуп атат. Эгер жараткан берекесин бербесе, анда деле жакшылык жок. Мына жакшылыктын мектебин айтып атты. Жакшы мектеп болом деп ачылгандар канча, баары эле жакшы болуп кеткен жок. Жерге үрөндү себесең, ал чыгабы чыкпайбы, бул деле Кудайдан болот экен. Жамгыр бербей койсо эле бүттү. Күн чазыра тийип алса эле бүттү. Өсүш кыйын болот экен. Ошон үчүн биринчи Кудайга таянганды үйрөнүш керек экен. Жүрөктөн байлыкка болгон, бийликке болгон, макулукка болгон сүйдү да чыгарыш керек экен, таянычты чыгарыш керек экен, коркунучту чыгарыш керек экен. Ыйман деген ошол экен. Кээде көзгө көргөн нерсең жалган, көрбөгөн нерсең чындык болуп турат. Ушуну деле көрүп атасыңар. Карасаңар, биздин адамзаттын эң даанышман пайгамбар айтып атат, 3 нерсеге касам ичип атат. Биринчи, ким садага берсе эч качан байлык азайбайт деп атат. Акылга каршы нерсе бул. Чындап эле 10 000 болсо 2 000 берип койдуң, азайып атпайбы? Бирок байлык азайбайт, андан көбөйөт, эч ким андан кедей болбойт экен. Дагы бир нерсеге ант ичип атат. Ким урушуп кеткенде мындай жеңилип эле койсо, кечирип койсо, анын даражасы көтөрүлөт. А биз ойлойбуз, жеңилип калды деп ойлойт, басынып калды деп ойлойт, шерменде болдум, тескерисинче. Анан ким сурамжылоонун, кайрчылыктын эшигин ачса, ага кедейликтин эшиги ачылат экен. Ошон үчүн жүрөгкө ыйман берсин Алла Таала. Ыйман болбосо калган баардыгы бекер эле экен. Ушуга көзүм жетти, ушу жашоого келип. Эгерде биз каалагандай болгон такыр башкача болуп кетмек. Бирок биздин каалоонун аягы жок. Өткөндө бирөө ушу болгон окуя экен. Үй салыптыр, крышасына жеткенде бузам дептир. Эмнеге? Башка долбоор көрүп калыптыр. Башка проект көрүп калыптыр. Башка үй көрүп калыптыр. Бузуп кайра салам деп. Мейли бузуп кайра салсын. Аны бүтүп атканда башканы көрүп калсам эмне болот? Адамдын каалоосу түгөнбөйт экен да. Ошон үчүн каалоону ээрчиген туура эмес экен. Нафсини тыйып, бул бир келген өмүрдө туура жашаганга аракет кылалы. Ал үчүн бир эле жол бар экен. Биринчи максат эмне, ошону бил. Максаттын максат экенин бил. Муктаждыктын муктаждык экенин бил. Аспаптын аспап экенин бил. Азыр биз алмаштырып алдык. Муктаждык жашоодо 5 эле. Жемей ичмей бул муктаждык. Экинчиси кийинмей, үчүнчүсү үй жай, төртүнчүсү үйлөнмөй, бешинчиси улоо. Мындан башка муктаждык деле жок. Бирок ошонун баардыгын биз максат көрүп алдык. Үй алышым керек, ушул менен өмүр өтүп кетип атат. Машина алышым керек, ушул менен өмүр өтүп кетип атат. Дагы бир үй алышым керек, ошол менен өмүр өтүп кетип атат. Ушул кызга жетсем бактылуу болом, башкасынын баардыгы кереги жок, ошол менен өмүр өтүп кетип атат. Баары Кудай каалагандай болот. Ошого берекелерим, менин биринчи калганым ушул: кайсыл адам банкрот дегенде ыйманга, адепке, илимге, билимге аракетин токтоткон адам банкрот экен. Акча түгөнгөн эмес, акчадан жол болбой калгандар эмес, ушул жакшы иштерди кылганга токтоп калгандар банкрот болот экен. Мен чындап эле Акталаны аябай жакшы көрөм. Канча жолу бардым. Бирок көптөн бери бара элекмин. Ошонун өзү Актала коомдук фондусу иштебей калгандыгынын белгиси. Токтоп калгандыктын белгиси. Мен самолетторду байкадым. Самолетко эң көп бензин качан кетет? Учканданча кетпейт экен. Кызып туруп анан жүрүп кетет го. Жүрүп абага көтөрүлгөнчө ошондо өтө көп бензин кетет экен. Токтоп калган нерсени жүргүзүш өтө кыйын. Токтобой кете бериш керек. Эң башкысы токтобоо. Калган Алла Таала күчтү бере берет, жолду көрсөтүп кете берет. Аракетке берекет. Бизден болгон аракет, берекет деген берет, Алла Таала берет. Канча мен кыдырган айылдарды Акталалыктар өздөрү кыдыра элек. Акталанын эң төрү Бакай менен Эрландын айылы. Кош төбө. Аны Москвада билет, Питердагы билет, Каракулжада билет, Алайкулда билет, Чаткалда билет. Эмнеге? Бир адамдан бир кете ошол жерден башталды. Эң жакшы иш эмне? Адамды оңой турган иш. Ыйманын оңой турган, көз караштын оңой турган, пикирин оңой турган, жолун оңой турган иш. Азыр чындап эле ушул долбоордун берекеси менен китеп окуу маданияты жайылды Кыргызстанда. Мурда биз барган мектептерде эң авторитеттер ким болчу? Мектептин рекет балдары болчу. Бир болгон окуя.
Сүйлүктүдө ушундай окуя болуп тур. Агайлар турат дейт, районодон өкүлдөр келди, милициядын өкүлдөрү келди дейт, балдар тынчыбайт дейт. Мындай линейка болуп атат, бака шака, микрофонду алып мугалимдер айтып атат дейт. Тынчыгыла, сөздөр беребиз азыр. Болду, түгүнчөнүн баласы, түгүнчө класс, эмне болуп атасыңар деди дейт. Бала деген бала да, бака шака. Анан бир 11 класстын баласы дейт, мындай карап туруп, бир ышкырганда баары карады дейт, ушинтип койду дейт, тыптынч туруп калды дейт. Эми акылдуу адам бар, акылсыз адам бар. Айкидо деген спорттун түрү бар. Ошол спорттун түрүндө өзүнүн күчүн өзүнө колдоносуң. Жүздө да ошондой. Анткени япондор кичинекей болгон. Күч жагынан келгенде алар жеңилип калат. Бойлору кичинекей. Өздөрүнүн күчүн өздөрүнө каршы иштетип, ошону менен булар өздөрүнүн искусстволорун өнүктүрүп атат. Ошол сыяктуу ошол жактын Гароносунун бир пикири келиптир да. Мен ушул балдарды иштетем жакшылыкка деп. Анан дагы бир разборка болгондо милиция кармайт, өзү түндөсү барат, айтат, ушул балдарды мага бергиле. Мага бир ай убакыт бергиле, эгер оңолбосо мени да жумуштан алгыла, буларды да камагыла деп. Анан эмне кылган билесиңерби? Бүт мектептин биринчи эрекеттерин таптырып, жанына алгандагы Гарононун жардамчылары деген удостоверение бериптир. Анан айтыптыр, молодец, баатырлар силерсиңер, согуш болсо биринчи силер чыгасыңар. Кирип бара турган силерсиңер, өрт балдарсыңар. Ушунун баардыгын мекен үчүн пайдаланалы, өнүгүүгө пайдаланалы деп бир демди бергенде эле балдар оңоло түштү дейт. Анан тапшырмаларды берип эмки ушул күнү чогулуш болот дейт. Балдар барат, келет, баардыгы тапшырмаларды карып келет дейт. Мынтик, булар окубайт экен, алар окуй баштады. Булар сабакка келбейт экен, барып алар сабакка келтире баштадык. Грамоталарды бердик дейт, өздөрү окуй баштады дейт. Ошентип отуруп, оңолуу иши барго баарын оңойт. Сен бирөөнү оңоюм деген ниет менен эмес, өзүм оңолоюм деген ниет менен ишти баштасаң, жараткан ушундай берекени берип коет. Бирөөгө жакшылык сөзүн айткан бар го, мен бирөөгө айткан себебим ошол да, өзүмдүн жүрөгүмө келет ошол. Анткени жүрөгүм, кулагым өзүмө жакыныраак. Эмне үчүн ыйман сөзүн көбүрөөк сүйлө дейт? Ыйман сөзүн көбүрөөк сүйлөсөң, өзүңдүн ыйманың кубаттанат экен. Ыйман кубаттангандан кийин жакшы амалдарды кылыш жеңил болот экен. Анткени жүрөк бул мотор. Жүрөк бул падыша. Мен мурда эле айтам, жүрөк падыша түз буйрук берет деп. Жок, падышанын вазири болот. Вазири эмне? Акыл экен. Жүрөк акылга буйрук берет, акыл бүт колду иштетет, бутты иштетет, тилди иштетет, көздү иштетет. Бирок колду дагы өзүнүн жолунда, тилди, көздү өзүнүн жолунда иштетиш керек экен. Өткөндө мен бир ибадатка барып, түндөлөр туруп алып, кээде тобо кылып, тахажжуд намаз окуп, анан ошондо мындай күнөөлөрдү мен силерге бир техниканы айтып коеюн. Алла Таала күнөөлөрүмдү кечир эмес, бирден эстеп туруп кечирим сурасаң, мындай жан дүйнөң аябай рахат алат экен. Анткени сага деле бирөө ката кетирип коюп, келип өткөндө туура эмес кылыптын, кечирип кой десе жагабы ошол? Жагат да, туурабы? Жаратканга да ушул жагат экен да. Бу дүйнөдөгү ый да жаратканга жагат дейт, бирок тияка тозгоч кылгандагы ый жакпайт экен. Тиякта ыйласа болмок, мен кечирмепмин, а бул жакта үнүн угузбагыла, оозун жапкыла дегендей болот дейт. Ошон үчүн өткөн кеткенди бир анализдейли. Коом аябай жакшы иштеген коом. Кыргызстандагы эң алдыңкы коомдордун бири. Мен жакшылыктын акылдан экенин билбейт экенмин. Бакай менен аябай сыймыктанам. Бакай менен мен эмес, бүт Кыргызстан сыймыктанат. Азыр бунун долбоорлору өткөндө Москвага бардым. Бир жака барып келет ага, эртеге иш чара макул. Барсам, бир кыргыздарды өткөзөт экен. Себеби кыргыздардын бир иш чарасы бар экен, жуманын аягында. Ушундай улуттук формада келишет экен дагы, дарыянын боюнда атайын бир отургучтар бар экен, ошол жерде катар отуруп алып китеп окушат экен. Анан бир спикерди чакырып коет экен, бир саат китеп окуп, андан кийин бир саат спикер сүйлөп берет экен. Ушул иш чараны орустар көрүп аябай баалайт экен да. Бардым, өзүмчө ушундай көзүмө жаш келди. Кыргыздар ошону баштаган кийим Акталандын жигити. Акталандын жигити. Капырагай болгондо айтат эле, кол чаап кое бергиле. Жигиттер деп айтат эле. Бирок билесиздерби? Төрөлгөн жерибиз бир жер, бирок пикирибиз бүт ааламга болсун. Анткени Кыргызстан деген 7 миллион. Биз өзүбүзгө ыймандуулар чөйрөсүн, билимдүүлөр чөйрөсүн куруп алган менен биздин балдар башка өлкөгө бир чыгып келгенден кийин бузулуп келет. Ошон үчүн бүт дүйнө оңоло берсин. Анан эң жаманы менмин деген эле пикир менен жашай бериш керек экен. Чындап эле жаш балага суктан дейт, анын күнөөсү жок дейт. Аксакалды өзүңдөн жогору кой, анын тажрыйбасы көп дейт. Мындай караңгы жахил адамды өзүңдөн жогору көр дейт, ал катаны билбей кылып атат, сен келе со билип кылып атасың дейт. Билип кылган менен билбей кылган айырмасы асман менен жердей. Чындап эле, эми незнание закона не освобождает от ответственности деген юристтер жакшы билесиңер, бирок ошондой болсо дагы билбей кылгандын жазасы жеңилирээк болот. Анан ыймансыздын да өзүңдөн жогору көр дейт. Ал ыйманга келип калса бүт күнөөлөр кечирилет. Сеники кечирилеби, кечирбей Алла Таала. Ошон үчүн берекелерим бул жол аябай берекелүү жол. Оңолдун жолунда бололу.
Адам эки эле жол менен барат экен, каяка баратасың деген суроо берилет го. Алла Таала берген суроону. Каяка баратасыңар, кайда баратасыңар? Кайда баратасыңар деген мааниси эки эле жол бар экен. Же Б-га барат экенсиң, же Т-га барат экенсиң. Ал эмнеге жараша? Абалыңа эмес, амалыңа жараша. Чын адам өзү деле кымбат, ар бириң кымбат. Кымбат болгон үчүн бүт дүйнөдөгү пилди, төөнү, темирди, ташты бизге баш ийдирип койду. Дубал деген эмне? Тикеленген топурак экен. Жерде жаткан топурак тикелеп коюппуз мына дубал. Бир күнү бул деле кайра кулайт. Түбөлүп турган эчтеке жок. Бардыгы кыска гана баягы шаарлар. Мен деген шаарлардын азыр урандылары турат. Ошону курган адамдар каякта? Ошол жерде жашаган байлар каякта? Өтөр кетер дүнүйө, бирок мен бир дагы тарыхта калган адам көргөн жокмун. Жыргап 10 квартира алып жашады деген бир да адам тарыхта калган жок. Сонун үйлөрдү куруп ичинде укмуш тамактарды жеп жашады деген бир да адам калган жок. Ошон үчүн айтат, напсиме баш ийдирбе деп. Бирок үй жайы жок болсо дагы элге журтка кызмат кылгандар ошолор тарыхта калды. Эмне, Шахразактын аркасынан үй калганбы? Кызматтан түшкөндө бара турган үй жок экен. Турдакул Усубайличен да айтат, кызматтан алган күнү дейт, шофёр да келген экен. Неме, мени үйүмө жеткизип койчу. Келип алып кете турган киши жок экендер. Жигули менен келип алып кете турган киши жок экен. Бирок алар тарыхта калды го. Жусуп Абдурахмандын аркасында эмне калды? Болгон иши калды. Ким үчүн? Эл үчүн. Ыйман үчүн, мекен үчүн, билим үчүн, мектеп үчүн, медресе үчүн. Ошолор калат экен. Анан биз жалаң эле жыргап жашайбыз, бирок жыргап жашайм деген адам эч качан жыргабайт экен. Ишенбесиңер, ушул убакта эле көрүп жүрөсүңөр. Бирөө үчүн эмне азыр кыял? Телефон. Эң кыялыңдагы iPhone 17 эле деп коеюнчу, жок эле нерсе. 17 колуңа тийсе деле 3 күндөн кийин сондуркоң таркайт. Азыр мына ажырашып делем деп жүргөндөр, аял күнү урушкандар эмне? Асмандан алып келди эле аял. Аркасынан кубалап, сүйөм, күйөм, сага жетсем эле болду деген ошолордун бар. Шүгүр сезими жоголгондо адам баксыз болот экен. Үйгө жеттиң. Дайым адам ушундай да, мен аялым дейт, бир чоң кызматта иштеген. Анан жакшылык айтып берем ким экен. Жаңыдан келгенде дейт, экөөбүз бир комнатада жашайт элек дейт. Ушу 3 комнат квартира болгондо бизден бактылуу адам жок эле. Кудай Таала 3 комнатаны берди дейт. Баары кийинкиси айтат экен дейт, бир жер үй алып мындай бир 2 этаж үйгө жашасак жакшы болот эле. Ал жерге жетсе андан да жакшысын каалайт. Анан Дубай көзгө көрүнөт, анан Нью-Йорк көзгө көрүнөт. Бакыт ушундай экен да, $1 миллион ойлойт экенсиң бакыт деп. Миллионго жеткен күнү бакыт 10 миллионго качып кетип калат экен. 10 миллионго жеткен күнү 100 миллионго түбүнө жетпейсиң, дүйнөнүн түбүнө жетпескен ошол болот. А кылган амалың бар го, ошол бактылуулук. Уоррен Баффеттин бир сөзүн окудум, ал дүйнөдөгү эң бай адам болгон учурунда. Walmart деген суперсеттерди түзгөн адам да. Ошол айтыптыр, бактылуулук, ийгилик деген бул не деп айтат экен десем, мындай адамдарга жакшылык кылып өткөн бакыт жок деп айтыптыр. Колуңда ошончо акчаң болсо, бирөөгө пайда батаң тийбесе, ошондон Кудай сактасын, анткени колуңдагы акчанын сурагы болот. Кантип таптың эле, кайда короттуң эле деген. Акчанын эле эмес, жөндөмдүн да сурагы болот. Араңарда мына жөндөмдүү балдар бар, мына Самат жөндөм болгон үчүн ушуну уюштурду да. Самат чакырат эле, көптөн бери чакырбай койду мени, Самат иштебей койду. Аз кайка баратат. Неге баратат? Иштери көп да. Бирок бул коомдун ишин таштабагыла. Бул элдин иши. Бир райондун иши эмес, бул Кыргызстандын иши. Ошол Кыргыздын кыйыры оңолсочу, бул Кыргыз оңолот. Чындап эле мурда алтын сертификаттар чыкпайт эле дейт. Актырлардын алтын сертификат чыккан, аябай сүйүнгөнмүн. Анткени мен да айылдыкмын. Албетте мен баарына тегиз болгонго айткан, бирок баары айылга тартып турат экенсиң. Айылдык болсоң, айылдыктарга тартып турасың да, шаарда мүмкүнчүлүк көп да, жакшы мектептер бар. Жакшылык мектептерине окшогондор. Ага дагы байлар балдарын берет. Ошо жактагы өтүкчү, дыйкан, малчылардын балдары ийгиликке жетип атсачы, аябай сүйүнөт экенсиң. Көп адамдар жерин элин таштап кетип калды, анткени турмуш кыйындап кетти, бирок ошол кыйырда жашап аткан аталарыңарга рахмат, апаларыңарга рахмат айтып, менден салам айтып койгула. Кетип калган жок. Эми кимге кандай көрүнөт? Мага мындай эле Актала көрүнөт, бирок силерге окмуш эле көрүнөт да, анткени туулган жер, киндик кан тамган жер. Киндик кан тамып, киндик байланган жер. Баары бир бүт адамдардын айткан сөзү, ата-бабалар ушундай сонун жерде элептир, кандай бактылуубуз, ушундай кооз дегендерди угуп жүрөм, мындай карасаң кооздун эчтекеси жок. Бирок Актала чындап эле кооз. Баягы сол бөлмө чыгып бараткан жагына бар, эс алып келгенбиз. Аяка чыкпаганыңар дагы бар. Акталаны менчелик билгендер араңарда аз эле болсо керек. Анткени айылдарын кыдырганбыз, семинар кылганбыз. Адамдар конокко чакырган, ушундай шайлоодо дагы баргам. Барсам, даңкатың эл топтолбойт, тиричилик, кечке мал, базарды кыдырып учурашып чыккан бардымын. Ассаламу алейкум, мен Нуржигит деген болом. Ушундай жакшы дос болушкан.
Себеби пейил кенен, жүрөк кенен. Жүрөк кенен болсочу. Негизи жүрөк кенен. Неге жүрөк кенен? Анын белгиси кайсыл? Алла Таала эч жерге батпайт, бирок жүрөккө батат. Алла Таала жүрөктү өзү үчүн жараткан. Жүрөктөн башка нерсе көрбөсүн, анткени Алла Таала бир эле жүрөгүңдү карайт. Өңүңдү, чачыңды, кашыңды, боюңду, фитнеске барган денеңди карабайт. Ботекс болгон бетиңди карабайт. Чын айтып атам. Алла Таала жүрөктү карайт. Бирок ошо жүрөктү өзүнөн башканы сүйгөнүңдү көрсө кызганчаак болот деген сөз бар экен. Өтө катуу бирөөнү сүйүп кетсең, адамдын сүйүүсү куду кат жүрөт деп бекер айтпайт экен. Муну неге дегенде, Юсуф алейхисаламды атасы аябай жакшы көргөн экен да. Атасы жакшы көргөндөн улам башка бир туугандары кызганып, кудуга таштап коюптур. Кийин Зулайха алейхисалам ушундай жакшы көрүп, алейхисалам деп коюмчу, Зулайханы аябай жакшы көрүптүр. Ошол жакшы көргөн улам түрмөгө түшкөн экен. Бирок жараткандын сүйүүсү аны түрмөдөн да алып чыкты, кудуктан да алып чыкты. Бирөөнү өтө жакшы көрсөң, байкасаң ошондон проблема келе берет, азапка. Өзгөчө мына жигиттер билет, кыздарды катуу сүйүп калганда билип калса барга жаман кыйнайт да. Чалса албай, ойноп, сен билип алган да. Ошон үчүн үйлөнгөндө эле кээ бирлер алдырып коет да, сенсиз жашай албайм. Апама чыдап коем, апам карып калды дегенде, болду. Менсиз жашай албаса деп туруп анан чүрүктөп алып туруп баштайт экен. Ошон үчүн өтө жакшы көргөндү билдирбеш керек, бирок өтө жакшы көргөнгө да аракет кылган макулуктарды, байлыкты, бийликти. Анткени байлык, бийлик ийгилик эмес. Азыр бүт ийгиликтүү деген семинарларга барсаң, кантип бай болушту, кантип бий болушту үйрөтөт. Мен бий деле болуп көрдүм го, министр болдум, депутат болдум, гана бактылуу ошол жакта. Бүт ызычу. Азыр өткөндө ар бир күнүмө тобо келтирдим. Анткени айлык алып иштейт болчубуз. Ушуну айтып койсоң жакшылык колунда иштегендерге, бу жерде чоң болуп иштегендер көп. Жок, мен бирок актылуудан чоң болуп иштегендерди деле көрбөдүм, бирок эл деп иштегендерди көрдүм. Мына карагыла, бүт жигиттер, жөнөкөй эле жигиттер. Кийин көрөбүз, кийин тарыхта көбүрөөк калат. Адам амалы менен калат. Амал адамды оңойт, анан адам аламды оңойт деген сөз бекер эмес. Чындап эле көргө сен менен кире турган бир эле амалың, байлыгың калат, үй бүлөң калат, туугандарың бар кошо жатып албайт. Көмгөндөн кийин унутуласың, бирок сен менен боло турган амалың. Ошон үчүн эмнетен амалды оңой. Амалды оңдосоң, абалды оңдойсуң деп коет. Азыр бир жакшы ой келди эле, бирок оюм качып кетти. Ал деле балким жакшылык азыр. Айтып койсоң да чоң болгондо. Кайсыны? Кызматкерлерге айтып койсоң. Кызматкерлерге айтып койсоң. Мындай экен да, мен жакында бир жерге бардым, Бенури деген университет бар экен, ошол жерде кыргыздын жаш алымдары окушат экен. Айтып атпайбы? Эгерде дейт, айлык алган ишти иштей турган болсоң, айлык алган иште иш учурунда керек болсо Куран окусаң да жакшы эмес экен. Эң жакшы амал, элестетип көр, же нафил намаз окусаң да. Анткени сага айлыкты ишиң үчүн берип атат дейт. Кароолчу түндөсү бир жерде кароолчулук кылат. Барсаң уктап аткан болот. Барып атан аш десең мынтип турган. Аны уктаганда бербейт, ойго кароолчулук кылган үчүн берилет. Ошо жегени береке болбойт экен. Мен эми түшүндүм, эмне үчүн депутаттыктын көп акчасы анча жетпей калды. Мен көрсө жакшы деле иштебептирмин. Анткени кээде кеч келесиң, кээде эрте кетесиң, телефонго кирип кетесиң, кээде мындай эс алып коесуң. Ошонун баардыгынын эсеби болот экен. Иштегендерге айтып коюшум. Мен эң жыргап жашаган мезгилимди айтпайбы, тышкы иштер министринде иштеп атканда. Колума тийсе 6000, 5000 ушундай тиет болчу. Бирок ошо менен аны төлөйт элек, муну төлөйт элек, жаңыдан үйлөнгөн элем аялым менен киного барабыз, тойго барабыз. Ага бирдеме алып берем, ал мага бирдеке алып берет, бирибизди чакырабыз. Ушундай жыргап жашаганбыз. Эмнеге дегенде кийин аялым айтып берди, өзүм унутуп калыптырмын. Эрте кетет элеңиз, кеч келет элеңиз. Министриңиз дагы аябай энергичный киши болчу дейт, түнкү саат 1де чалат эле дейт. Телефон дайым жаныңызда болот эле дейт. Анан ойгонуп туруп дейт, бир жолу деп алып анан кийин эч уктабагандай, алло деп жооп берет элеңиз дейт. Анан бир да жолу мындай талашпай, макул, эртеге саар бүтүрүп коем деп айтат элеңиз дейт. Анан 5терде туруп, 4терде туруп, ошолорду бүтүрүп, эртең менен эчтеке болбогондой кетет элеңиз. Аябай берилип иштегенсиз, көрсө ошон үчүн айлыктын берекеси болуптур. Бир болгон окуя. Бирөөнүн ал мезгилде динар менен дирхам менен беришкен. Айлыгы 5 дирхам экен. Анан айтат, канча менет кылсам деле жетпей атат. Десе, устат акылдуу кишиге карап туруп, жетекчиң айтып койчу, 1 дирхамга азайтып койсун айлыгын деген экен. Анан эми айтты, устат айткан кылыш керек, барды 4 дирхам, бир айдан кийин сурады, жеттиби? Дагы деле жеткен жок, эми 5 жетпеген 4 жетмек беле. Анда дагы айтып кой, дагы бир кыскартып койсун. Анан 3 дирхам болгондон кийин ушундай кенен жетип калыптыр. Анан таң калыштуу, ушундай болду десе айтыптыр. Сен 3 эле дирхамдык ишти кылгансың, экөө жөн эле келген. Ошон үчүн берекесин, береке экөөнүн эле болбойт экен, экөө бул жактагы 3түн да берекесин алып коет экен да. Ошон үчүн иштин майын чыгаралы. Ырыскыңды тапкан иштин майын чыгар, бул жараткандын өкүмү.
Ошон үчүн бул иш дагы берекелүү иш. Иш деген жалаң эле бир жерге отуруп алып айлык алыш же соода кылыш эмес. Соода кылып бактылуу болгондорду деле мен өтө деле көргөн жокмун. Соодадан деле бакыт. Ал муктаждык, ал сыноо, байлык, бийлик деген сыноо. Жакшылык да сыноо, жамандык да сыноо. Адам өзгөрүп турат. Акыбал бирде жакшы, бирде жаман. Бирде ачуулуу, бирде көңүлүң көтөрүңкү. Бирде капасың, бирде жайдарысың. Бирде бар, бирде жок. Ошон үчүн жашоо кызык. Элестетип көр, ким ушундай жашоону тандайт эле? Ай сайын 100 миллион сом чыгып турат. Вообще проблема жок жашоо. Не кааласаң ошонун баары болот. Ким ошого макул? Мен макул болбойт элем. Чын жашоонун кызыгы кетип, ошон үчүн көп байлардын балдары өзүн өзү өлтүрөт. Же наркоман болуп кетет. Ушу жетпей турганы, жок болуп турганы, унутулуп турганың бар го? Ошол жашоо жакшы жашоо да. Жокчулуктун балдары кыйын чыкты, токчулуктун балдары бош чыгып атат. Эмнеге? Жокчулук адамды иштетет, издендирет. Өткөндө Питерде бир бала менен сүйлөшүп калдым. Аябай жакшы бала экен. Кубанычта келип калыптыр. Бул да азамат жигиттердин бири. Анан айтат да, Кыргызстанда иштебеген мен дейт. Питерге келгенде 200-300% иштеп калды дейт. Себеби бул жакта жардам бере турган кишим жок экен дейт. Бирдеке болсо кайрылам деген адамың жок экен дейт. Анан эмне кылышты билбей мээң иштей баштайт экен дейт. Ушундай иштедим дейт. Бутума турдум, Аллах берекелерин эшигин ачып койду дейт. Бирок эми кара дейт, балдарым кандай болуп калат ушуну ойлонуп атам дейт. Чындап, сен го байыдың, максатыңа жеттиң балким, муктаждыктарыңды чечтиң, бирок балаң чоң атасы менен сүйлөшкүсү келбей калат, анткени башка тарбияны өстү, тилди унутту, дилди унутту. Эң трагедия ошол да, чоң атасы чалса, папа, поговори, я же не понимаю, деп берип койгон, өтө чоң арман ошол. Тилди бергенден кийин бүттү, ал сеники эмес, тууганыкы дагы эмес, элдики дагы эмес. Ошон үчүн мына жерде кыздар турат, турмушка чыксаңар, балдарыңарды кыргызча сөз үйрөткүлөчү. Кичинекей балдар бүт башка тилде сүйлөйт. Аны айтып чыксаң, улутчул деп айтат экен. Кызык эле заман болду. Тилде сүйлөсөң, националист болот экенсиң, динде сүйлөсөң, радикал болот экенсиң. Анан бузукулукту сүйлөй бер, гейлерди сүйлөй бер, башканы сүйлөй бер. Анда сен адам укугун коргон адам болуп чыгат экенсиң. Бүт тескери. Көрдүңөрбү? Микрофонду түшүп атат ошону. Ошон үчүн берекелерим, эми шам жакындап калды. Чакырганыңарга чоң рахмат. Мен чындап эле Кыргызстанда канча айыл болсо, ошол айылда болом. Канча район болсо, бүт райондон болом. Анткени билесиңби, жүрөк бирөө эле, бирок баарын сүйгөнгө жетишет. Баарын сүйгөнгө. Мисалы адамды оңдойм десең, жөн эле сүйүп кой да. Жөн эле сүйүп кой. Тил кайтарса да сүйүп кой. Сүйүп эле койсоң көрөсүң го. Ошон үчүн айтат, кимди жаман көрсөң, ошондон проблема келе берет экен. Айдоштардын көбү гайлерди жаман көрөт, ошон үчүн гайлер кармап алып туруп эзе берет аларды. Ошону уккандан баштап, эмне үчүн экзаменде кыйналасыңар? Анткени мугалимдерди жаман көрөсүңөр. Ошо жаман күйгүздү тең. Бүтүп эле алса моюн жулат эле. Барды Гүлмира эжекенин желкесинен муз айтылам дегендер бар болуп турат. Ошон үчүн Гүлмира эжекең сага проблема кыла берет. Жөн эле ат душу сүйүп койгон эле, сабап кылсаң деле. Мындай эле карап туруп, эми сен немесиң, мейли. 3 болсо деле 5 коюп чыгара берет, гарантия. Биз сүйгөндү унутуп баратабыз. Өткөндө Тарих Жамилдин бир сөзү менин эсиме ушундай таасир калды. Десеп койгулачы. Мас болгон кишини түртүп жыгыш оңой эле дейт, бирок жыгылып бараткан масты кармап тургузуп калыш ошол кыйын дейт. Максат ушул болсун, мындай бирибизди сүйөлүчү. Кыргызды сүйөлү. Мен азыр жалаң бай өлкөгө барып жүрүптүм. Кечээ Пакистанга барып келдим. Эми бир шаарда эшеги деле жүрөт, торпогу деле жүрөт, кою деле жүрөт, эчкиси деле жүрөт. Бизде таксиде жалаң адамдар болсо, алардын таксисинде оосу деле кетип берет экен, тогу деле кетип берет экен. Нормально. Рикша деген бар го. Кичинекей арабаны тартып алган мотоцикле. 12 кыргыз бир түштүгө. Бир жи келген жок. Нысап кылбайсыңарбы? Бир эле ба болбосун. Ушундай экен. Анан эң кызыгушу болду. Бир мотоцикл бар го. Велосипедке окшогон. Ошого 4-5 учуп качып кете берет экен. Бир жолу мен отур деди. Отурсам аркамдан дагы экөө отуруп. Эмне кыласың? Кете берет экенсиң. Аялдары ушундай үйрөнүптүр. Эркектер атка мингенде минсе, аялдары аркасы менен мындай эле отурат экен, баягы скамейкага отургандай. Ошентип отуруп, баласын кучактап, телефон чукулап кетет экен. Мен бекем кармап, бир жерде ыргып кетпейин деп. Жолдору да мындай. Эми бизде оң жак менен жүрөсүң, ал жак мындай бет, аларда мындай экен машиналарчы, мындай. Мынандай эле мындай. Бир дагы светофор жок. Аралап эле тумшугун салгандын жолу болуп кете берет экен. Бирок бирине бир ачуусу келбейт экен. Биз баратсак бир жолу полицейский токтотту, бир да токтоткон жок эле. Анан бир убакта мехман деди, мехман деп аткан коноктор. Десем эле сүйлөп атып эле оозуна бирдеме жегендерди ишаратын кылды. Дагы бирдеге сурап атат десем, ишине бурсакка таштап кеткиле. Эмне деп атат десем, меймандар болсо түссүн, чайпай куюп берейин, тамак алып берейин, полицейдин айткан сөзүн карай. Анан жок жөн эле кетирип ийсин десек, макул деп анан ачып берди.
Океандын жээгине жол жабык экен. Мехман десе, акчасын төлөп эле ачып берет экен, аякта мехман деген сыйкырдуу сөз экен. Анан бизди бир деген суранып калды. Күн сайын тамак алып келип беришет экен, конокко депчи. Анан бир жолу бирдекени кылдырыш үчүн ушуну кылып бербесеңер тамагыңарды ичпейбиз деп коркутпадыкпы? Кылып беришчи. Кыргызга келгенде тамагыңдарды ичпейбиз деп пакистандыктар сурасынчы. Пошел ты, ачкадан элине. Япон сураса деле турам. Ансыз деле куулап чыгарып атасыз го. Аэропортко чейин куулап жеткизип анан келип сурап атабыз деп тура калып жүрөт. Эмес кылдык ушуну элегенбиз да, биз биринчи кылып ойлогон элек. Эл ойлонуп кылса биз кылып коюп, бирок баары бир жакшы элбиз. Кыргыздай жакшы эл жок, чын айтканда. Ошо жакшылыгы түшүнбөй атабыз да. Болгону ушу менен бүтүрөйүн. 2 стаканга чай куйгула. Экөөдө тең кант бар. Бирөөнү аралаштырдың, бирөөнү аралаштырган жоксуң. Бирөөнү ичсең канттын дамы билинбейт, бирөөнү ичсең канттын дамы билинет. Ошол сыяктуу ар бир адамдын ичинде иман бар. Ар бир адамдын жакшы жактары бар, ошону чыгарыш керек, аралаштырыш керек. Ал эмне менен келет? Мээнет менен келет. Чындап эле айтып атам. Бирөө базарда мээнет кылат, бирөө жерде мээнет кылат. Адамга мээнет кылбайдыбы? Жүрөккө мээнет кылбайдыбы? Сыртка эмес ичке мээнет кылбайдыбы? Анткени ичиңди оңдосоң сыртың жөндөөлөт деп коет. Алла Таала менен мамилеңди оңдо, Алла Таала баштар менен мамилеңди оңдоп коет. Анан кимди ээрчитти да билели. Баарынын бирден кумириң бар. Ошо азыр биз тандаган кумирлер бар го, жеке жашоосун көрсөң, мындай ылайым тооба да. Өзү ээрчитип турган бир эле адам бар экен, ошону түшүнүп келдим. Калганы бүт эле жаңылыштык экен. Же барып тоону сүзөсүң, же барып аңга түшөсүң. 70 жыл Ленинди ата деп жашадык го. Ленин атамыз сүйлөгөн осуятын үйрөнөм, бизге берген бакытсын теңештирем гүл менен деп. Бир жолу бирөө келип айтат эмиш, кичинекей бала, алакыда болгон окуя. Неге Ленинди ата дейбиз десе, баласы атасы кичинекей бала экен да түшүндүрө албай, апаң мага чейин Ленинге тийген деп коет эмиш. Ушундай замандарда деп атканбыз. Ошон үчүн чоң рахмат. Кудай кааласа, Кыргыздын кыйры оңолуп келатат. Мына силердин тос болгонуңарды көрүп, деңгээлиңерди көрүп, мындай жүзүңөрдө нуруңарды көрүп, ушундай үмүт кайра жанды. Кайра баштайлы. Бакай менен Эрлан бүт дүйнөгө пикир кылып, районун унутуп калды. Чакырсаңар дагы деле айтты го, агайды кура алат элек. Дагы деле кура алба бергиле. Бияктан келип туруп азыр Орешник деген ракета түштү го, ошол жактан түшүп барабы. Бирок биз жардырбайлы, биз гүлдөтөлү. Мээнет кылалы, адамга мээнет кылалы. Анткени адам оңолсо Алла оңолот. Ошон үчүн Кудай колдосун, коргосун, ар бириңерге ден соолук тилейм. 2 жакшылык бар. Бири адам издеген жакшылыктардын бири бул аманчылык экен. Эстеп койгула. Эң биринчи аманчылык экен. Аманчылыкка ден соолук да кирет. Анан экинчи адам менин душманым болбосо экен деп тилейт экен. Анан үчүнчү ырыскы маселеси экен. Ырыскы. Сен кандай болсоң ошого жараша берилет. Кааласаң арам жол менен ал, карасаң адал жол менен ал. Кээде сүткорлук менен байып атат, урлук менен, паракорлук менен байып атат. Таза иштеп тапкан 25 000 сом менен 250 000 сомдук иш бүтөт, ошого ишенгиле. Береке деген ошо болот. Бирок 250 000 пара ал чыгаша менен бүтөт, оору менен бүтөт, кыйналуу менен бүтөт. Ошон үчүн ырыскынын бирөөсү бар, Алла Таала ыраазы болуп берет. Бирөөсү бар, малга чөп салгандай кылып берет. Анткени жамандын да ырыскысын бериш Алла Таала мойнуна алат. Бирөөсү бар, тоокко жем чачкандай берет. Же Россиядан таап келесиң, же Америкадан таап келесиң, же Туркиядан таап келесиң. Бирөөсү бар, эң жаманы ошол. Сулпет бар го, ошону ууга салып туруп, капканга коесуң, ал деле ырыскы. Аны жеп жыргайм деп келемиш келет, бирок капканга жаман чабылат да. Ким арам жол менен тапса, аягы ошондой болот. Ырыскыбызды тазалайлы, пикирлерди оңдойлу, максаттарды туура коелу, аракетти кыла берели. Бай эки калак жөнүндө айтып, жыйынтыктоочу сөзүм ушул болсун. Карагыла. Бир калакта максат деген жазуу бар экен, бир калак аракет деген. Кайык айдаган киши. Анан неге жазып алгансың десе, кое тургула, мен көрсөтпөсөм түшүнбөйсүңөр дептир да. Адам көрсөтпөсө түшүнбөйт. Анан аракет дегенди алып коюп, максат деген калак менен шилей бериптир, кетпейт экен, айланып тура берет экен, бир жерде жылбайт экен. Эми максатты алып коюп, аракетти кылалы дептир. Анда деле шилей бериптир, айланып бирок тескери жагына айланып тур. Эми экөөнү бир салып туруп шилейин дептир, анан кетип турду. Ошон үчүн максат болгон жерде аракет болуш керек, аракет болгон жерде максат болуш керек. Эгерде аракет кылбай туруп максат койсоң, ал жөн эле кыял болуп калат. Жан баштап жатсаң сонундай, илгери бир айтат эмиш, бир Жигули алыш керек болчу, анда эң кымбат машина Жигули болчу. Ал Жигули деген 50 000 рубль турат. Ошончоң барбы десе, менде 5 000 рубль бар деп коет эмиш.
Анан кийин калган акча эмне болот десе, ошону таап жеп эле аскерге эле коет депчи. Ошондойбуз да, ошон үчүн чоң кыялдарды кыла берели. Кудай калса баары жакшы болот. Келечегиңер кең болсун, колуңан Алла Таала тең болот.